Бишкек шаарында 27 жаштагы адам тааныш кызын сабап телефонун тартып алганга шектүү катары кармалды. Бул туурасында шаардык милиция билдирди. Бишкек шаарындагы Октябрь райондук милиция бөлүмүнө Бишкектин жашоочусу кайрылып, эркек адамга карата чара көрүүнү өтүнгөн. Өзүнүн арызында ал 28 жаштагы адам анын үйүнө келип, экөөнүн ортосунда жаңжал чыккандыгын, андан соң эркек адам аны сабап 14 000 сомдук телефонун, 2,5 миң сом акчасын алып кеткендигин жазган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. Ыкчам тергөө тобу тарабынан кылмышка шектүү кармалып, жабырлануучунун телефону өзүнө кайтарылды. Шектүү 2 айга камакка алынды. Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Корманкуловду Москвадагы реабилитациялык борборго которушат. Бул туурасында 24 KG агенттигине саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев билдирди. Анын айтымында которуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн, борбордун директору макулдугун берген. Белгилей кетсек, Самат Корманкуловдун дарылануусуна кеткен чыгымды мамлекет төлөп берет. Дарыгерлер бейтаптын абалында жакшы жылыштар бар экендигин айтууда. Эске сала кетсек, Алмазбек Атамбаевди кармоо иш-чарасында Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары менен күч органдары ортосунда кагылышуу болуп, Самат Курманкулов жаракат алган. Бишкек шаарында 2 адамды аяосуз сабаган деп шектелип жаткан жарандардын милициядагы агасы Казыбек Бапышев 10 ноябрга чейин УКМКнын тергөө абагына камалды. Бул туурасында 1 май райондук сотунан билдиришкен. Белгилей кетсек, Жал Кичи районундагы супермаркеттин жанынан эркек адамдарды аяосуз токмоктолгондугу тууралуу маалымат милицияга 28 август күнү түшкөн. Окуя болгон жерге кайгылуу күзөт кызматы менен Чүй облустук милициясынын кызматкери Казыбек Бапышев келип, 2 шектүү алып кеткен. Ал эми жабырлануучулар ооруканага жеткирилген. Бул ишке шектүү катары Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков кармалып, экөө Казыбек Бапышевдин бир тууганы экендиги аныкталган. Нарын облусунун Атбашы районунда үйүнүн алдында ойноп жаткан 13 жаштагы Адилет Наказбеков изделүүдө. Бул туурасында Нарын облустук ички иштер башкармалыгы билдирүү таратты. 3 сентябрь күнү Атбашы райондук ички иштер башкармалыгына 20 жаштагы жаран кайрылган. Анда ал 29 август күнү Адилет Наказбеков аттуу иниси үйдүн алдында ойноп жатып, ошол бойдон ушул күнгө чейин дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. Бүгүнкү күндө издөө иштери жүрүүдө. 10 сентябрда Суусамыр өрөөнүндө жааган карда калган мал көчүрүлүп келгенден кийин бир топ мал жандык өлдү. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирүү таратты. Суусамыр өрөөнүнүн сандык жайлоосунан 3,5 миң баш кой менен 5 чабан көчүрүлүп келген. Ошол эле күнү 500 баш кой, 4 жылкыны түшүргөн учурда 200 баш кой жана 4 жылкы Сокулук ашуусунда өлгөн. Калган 300 баш кой Сокулук районунун Төш булак айылына жеткирилген.